адамдар менен мамиле кылуудагы бактылуулуктун жолу. Шейхул Ислам Ибн Таймия рахимахуллах мындай дейт: Ан туамилахум лиллахи фатарджуллаха фихим ва ла тарджухум филла. Адамдар менен мамиле кылууда Аллах үчүн кылгын. Алар менен мамиле кылууда Аллах үчүн кыласың, Аллахтан үмүт кыласың. Аллах үчүн деп алардан үмүт кылбайсың. Ва тахафуху фихим ва ла тахафухум филла. Алар үчүн Аллахтан коркосуң, Аллах үчүн деп алардан коркпойсуң. Ва тухсину илейхим раджаа thawabилlah ла ли мукафаатихим. Аларга жакшылык кыласың Аллахтан сооп үмүт кылып, аларды разы кылыш үчүн эмес. Алардан бир нерсени үмүт кылыш үчүн эмес. Ва такуффа ан зулмихим хауфан миналлахи ла минхум. Аларга зулум кылуудан баш тартасың. Зулум кылуудан оолак болосуң Аллахтан корккондугуңан, алардан эмес.